Buga çeyte bir aytып элем, Қазақстандын улуу алымдарынан кече карантин кеткен Абдыгапар Сыманкулду көзөмүп калдыңыздар. Мына ошол киши айтат, 7-8 жыл ажыга келген ажада үйүнө конокко чакырды дейт. Дамына чайга. Чайга барып ичип отурсат, шортик кийген кыз тамак берип башка кылат дейт. Анан бай киши үй асарнек башка дейт, элде жок машиналар кызматчысына окшойт дейт. Ажада күнде кызматчыбы, башкабы десем дейт. Шырагым бай, шырагым дейт. Эркек кызын деп да. Шырагым бай, шырагым дейт. Өзү 7-8 жыл ажыга барган дейт. Кызматчы бул өзүнүн кызын ажынын сөп кийбеш керек, 14 жыл 15 жыл 7-8 жыл ажыга барып келиши. Кызматчыңыз мисалы шырағым бай шырағым деді, ушул шырағым сени 10 жол ажыга барсаң тозокко тыгат дедим дейт. Субхан раббика раббил иzzati amma yasifun ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. Жаратқан Аллах Таала өзүнүн дининде тура түшүп тура жеткирүүчүлөрдөн көрүн. Аллахымызды жакшылыкка чакырып жамандыкка кайтаруучулардан көрүн. Жаратқан Аллах Таала иман исламдык адамдарыбызды бекем көрүн. Буга чейин билип билбей пендечилик кылган күнөөлөрүбүздү кечиргин. Аллахым өзгөчө жалпы эркектер жума намазга келип отурабыз, үй бүлө, бала чака, аялдардын тарбиясына жооптуу болгон эртең кабырга барганда суралап тургандар отурабыз. Аллахым ошол жооптуу кызматыбызга такат кароону өзүң насип эткин я Раббul аламин. Жараткан Аллах Таала бул жума намазында өзүнүн жабар тургандарыбыз, буга чейин пендечилик кылган күнөөлөрүбүздү кечиргин. Мындан аркы жашообузда Аллахым өзүң туура багып, туура жол бергин. Аллахым өзүнүн башка муктаж кылбагын, кор кылбагын. Qanday dua tilek maqsadlarımız olgunsa özün orundattın. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala aleyhi ve sellem ecmaîn. Bi rahmetike ya erhamer rahimin.